Эгер документтер чындап эле мисалы башкаларга өткөн болсо мыйзамдуу түрдө, анда тарынчыңыздар жок. Жок. Анда тарынчыңыздар жок. Бирок мынтип чынчыктын аясындай жерге биз пальтобузду кийгизип, шүмүрөйдү отургузуп койбосун да. Бүгүнкү күндө бул ушул эски боз үйдө мынакей ушундай меште от жагып Жыйырма 26 оңду алып мына 26 оңду алып мына 26-ны талашып атыр. Мына печаттын баары подделка. Анда бул күбөлүктө эле эмес, бул сатып алуу келишимдерди эле 28 деп жүргөн турбайбы кишиники? Анан эми ушундай жерде биздин отурганыбыз жанагы садыр менен ташийипке ушул кабарды жеткирилип болду. Таластык туугандардын күнү аксакалдардын чайканасына түшүп калганбы? Ушундай ойлор келет. Эмнеге дегенде аксакалдар, ардагерлер коомдун мурдакы жайгашкан орду кандайдыр бир себептер менен башка тараптарга берилип, а бул аксакалдар азыр ушундай бир мынакей печка коюлган боз үйдүн ичинде күрөт көрүп келишет. А бул аксакалдар азыркы күндө бизге бир айдан бери кайрылып, акыйкат издеп, өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтууну каалап, азыр бизди күтүп турушат. Көптөн бери ушундай көйгөйлөр жарылат деп кайрылып калдыңыздар. Ошол эмне маселе болуп атат бул жерде? Бул жерде тетиги чайкана мурун аксакалдарды болчу. Жазылып, манты деп жазылып турган. Мында чайкананын аксакалдары болчу. Анан Саякбаев деген бирөө келип отуруп туруп, документин бар жабарда туруп көрсөңөр болот. Анан бул тартып албадыбы? А мурда силер бул боз үйдө эмес, ошол жерде отурчуңуздар беле? Ошол жерде болгонбуз да, ошол жерде отурчубуз. Ошол жерде бастырма. Зордукту эле тартып алды. Бастырмасы бар болчу, печкасы бар болчу, ошол жерде чай ичип, чай. Я. Сүрөттөп келейин. Ап келип көрсүн да балдар. Ушул имарат беле ошол кезде эле? Ушул имарат. Ушул имарат. Бер жагында бастырмалар бар, бузулуп кетти. Бар ушул жерде. Бар ушул жерде. Ушунча көп киши беле? 53. Анын ичинде келбей калган да бар мисалы. Талас шаардык ардагерлер кеңешинин чайканасы деп турчу экен. Анан жерде болчу. Анан алар мантын илип койду чайканага эле. А бул имаратты ким салган? Өкмөттүк. Өкмөттүкү анан кийин ардагерлер аксакалга чыгарып берген мэр. Мына ошол жерге жер магазин болчу. Азыр мынакей бул жерде аябай сүрөттө көп адам экен го. Көп. Мен мунун ичинде канча көп жок. Болгондору да бар, ооруп жаткандары да бар. Бул эми адилет кылбай койду деми. Болбосо бул илгертен бери ушунча аксакалдарды талаага таштабай адилет кылса, мына документаны эгер документ жок болсо, эме жок болсо биз талашпайт болчубуз. Анан ушунча аксакалдар боз үйдө отурубуз, кыштыр, жайдыр, кичине элге, бала чакага бир адилет айтып, мындай түз жүргүлө, жакшы жүргүлө деп айталы деп аксакалдар илгертен бери ушундай да. Анан биз эчтеке мына айлык келип кичине мына жерден кышында дагы калчылдап ушу боз үйдө отурубуз. Канча киши. Эми адилет кылса, бул чайкана биздики эле да. Эми мына ушунча кишиге бир кишиге берип койбой, мына документальный мына энди Жапар айтат бүт бардыгын. Бул анда документтер боюнча Жапар аксакал. Документтер кандай эле бул жердин? Бул жерде болсо мынакей соолун жазылып турат, Талас шаардык ардагерлер кеңешинин чайканасы деп. Аксакалдар отуруп соонун болуп, калпакты кийип алып, орден медальдардын баарын тагып алып туруп, сүрөткө соон болуп түшүп турсуздар. Анан эмне документтери бүт элек? Документтери жок, документтер баардыгы бүткен. Сот менен да бүткен. Анан баа Таныш деген жакшы эмес экен, бул бизден тартып алган жигиттин милицияда кишилери бар экен. Прокуратурада кишилери бар экен. Сотто кишилери бар экен. Сөзүн ачыгын айтыш керек да. Анан ошолорду алар колдойт, прокурор да колдойт, соту да колдойт, баардыгы муну колдоп атыр. А бизде документти караган эч ким жок.
Бул жердин тарыхына кайрылып кетсек, кайсыл жер, кайсыл жакка караган бул жак, анан кандай негизде силерге өткөн, анан силерден кантип тартып алып коюшту? Бул 1993 бери мен ушул жерде иштеткем. 90 бүт документтерим бар. 93 жылдан бери болгондо 30 жылдан бери эме 27 жыл иштеттим. 3 жылдын ортосунда жасалма документти жасап, бул 26 магазин. Ал 28 магазинди сатып алган. 28 сызып, 26 оңдоп алып, печатты кактырып, подделка печатты бастырып алып, муну талашып атыр. Документтер колубузда туруп. Алып койгонуна канча болду бул жактын? Алып койгону 4 жыл, 5 жылдай болуп калды, 5 жылдай болуп калды ананда. 4-5 жыл мурун эле бул жакта турдуңар билесиздер, Ооба, ана мурун жана мына турбай 93-жылы алганбыз бу жерде. Анан кийин 2018-жылы ушул жылдары милициядан киши келди, бир киши келип достору менен келип бизди сүйлөп чыгарды. Милиция, начальник милиция, мына Талаш шаарынын начальник милициясы 5-6 милицияны жиберип бизди сүйлөп чыгарды. Талаш шаарынын начальник милициясы болгондо ким? Ким деген? Фамилиясын билбейм мен. Муратов деп жүрү, Муратов болуш керек менче. Азыр иштеп атыр. 5-6 милицияны машинасын менен жиберип бизди сүйлөп чыгарды. Себеби бул эменин муну жасалма документтер менен алып алган Саякбаев жайлоо дегендин милицияда балдар иштейт экен. Эмеде сотто эже иштейт экен. Муну данныйларын бүт билебиз. Аялына жастырып алган. Аялына жастырып койгондо документти. Бул жак негизи ага чейин сиздер отурган убакта бул жак мэрияга караштуу эле же мамлекеттик мүлүк фондунабы? Бул чынында сот менен баардыгын мага чечип койгон. Мен 90-жылдан бери иштеп жүрмүн, 30 жыл болуп калып атпайбы? Бүт сотто мага чечип койгон. Анан мен багы бул өзүнө чуркап жүрүп чыгарып алды дебесин деп, мен үчүн документтер туру. Анан бирок аксакалдардыкы да бул. Анан мен талашкандан уялдым, чынын айтканда. Бирок документтер туру. Бүт сот мага чечип койгон, документтер баардыгы туру менде. Анан мен муну ээлеп албайынчы деп, муну аксакалдар менен кеңешип анан ушу аксакалдарга берилсин деп атырмын мен. Мага кереги эмне? Мага кереги жок. Ошондо 93-жылы сизге менчикке чыкты беле бул? Ооба, менчикке чыккан документим бар. Негизи бул бир негизи одоно түрдө сүйлөгөндө туалет болуп калган. Эч каралбай калган. Илгери деген биз кичинебизден билебиз, бул ардагердин магазини болчу бул. Ардагерлер үчүн бүт чай, татты чай берип турчу ардагерлерге. Союз убагынан бери. Союз учурунан бери кара. Анан кийин союз тарагандан кийин бир туалет болуп калган, каралбай калган. Анан бул Жапар байке алып, ичин оңдоп, бүт аялдар, кемпирлер, чалдар келип, баарыбыздын башыбызды кошуп, ар бир ардагер майрамында биз ушул жерге чогулуп отурчубуз. Баарыбыздын башыбызды кошчу байке. Жашынака болуп кемпир чалдар ырдачубуз илгерки ырларды. Отурчубуз жашынака болуп. Анан кийин эле бул Саякбаев беле, Саякбаев алып коюптур да. Анан биз туура эмес түшүнүп, бул абышканы Жапар байкени түртүп, уруп, башты урганга чейин барды да, түртүп. Анан биз туура эмес түшүнүп, Жапар байке туура эмес кылып атсак, бул документ тештирип алган турбайбы деп биз милицияга чейин барып, Жапар байкем эмнеге буга кийлигишип атыр деп, мен да кошо кийлигишип кеткем чынында. Анан кийин туура түшүнүп, бул Саякбаев туура эмес кылган турбайбы, карылардан талаш. Негизинде аделе карыйт, Кудай карылыкка жеткирсе. Ушу карылардын биртике жерин талашпай эле берип койбойбу жашынакка калып. Анан кийин тышынын баарын бузду. Жапар байке өзүнүн мээнети менен жыгачтарды салып, тышын бүт летний кылып салып, тышына батпагандар отуруп, жашынакай отуруш курчубуз. Андан бери бүт негизи туалет болуп калган эмени баштан аяк ушу Жапар байке тазалап, үй кылган муну. Жашынака кылып, ардагерлердин тамы кылган. Анан берди осу тартып алды, ушуну меники деп мына кафе салып алды, отурат жашынака болуп. Булар болсо минтип кепеде болуп, чымчыктын уясындай болуп отурат муну. Ушу жакшыбы, карылар ушундай жерде отурса? Туура эмес да бул.
Bunun ичинде эми анда жакшылап көргөзүп берип коесуздарбы? Кандай жерде отурат эми анан аксакалдар ардагерлери? Ушул ишин мен этти да бүт тазалап кылган ушул иши. Жок анын ичинде бүт эчтекеси жок. Ичин көрүп тартып алалы эми кандай жерде отурат азыр Таластын аксакалдар ардагерлер кеңеши. Мунун Мына карабайсыңбы? Биз 63 эмес, 100га жакын кемпир чалбар болчубуз. 300га жакын? 100дөн ашык болчубуз. Анан эми ушундай жерде ошо кишилер батат деп ойлойсузбу? Шүмүрөй отурса ошодо от жагып алып. Кандай ушул туурабы ушул? Негизи. Так көргөзүп берип коюңуздар дагы. мына аксакалдардын жашаган жери ушул. Туурабы Жапарбай? Көзүй. Кеңсеже кирип айтып берип коюңуз дагы. Мына менин Негизи Талас дегенде эле биз мактанат эмес белек. Мен деле Таластыкмын негизи. Мисалы менин атам эми ушул жерде эми 94-кө чыгып кайтыш болду. Мына ошо киши да ушул жердин даамын сысып калган. Ушул жерде отуруп калган киши болчу. Эми ал киши кайтып кетти. Ал киши сөз менен эле азыртым эле кырат менен тизип туруп айтып берет эле. Анан эми ынтымак бар болсо ырк бар да анан мисалы ынтымак үлгүлүү, элге үлгү көрсөтө турган, кийинки жаштарга жакшы нерселерин көрсөтө турган карылар да биз карылардын этегин эмнеге этегин эрмешип жакашына жармашып жүрүбүз. Ушулардын үлгүсүн көрөлү, ушулардын тарбиясын көрөлү, ушулар кандай көрсөтсө кийинки жаштарга көрсөтөлү деп жүрүбүз. Анан ушинтип отуруп көрсөтөбүзбү? Кандай ушуну? Ушуну калыштык менен чечип бериңиздер. Туура. бул жерде эми канча 4 жылдан бери ушул жактасыздарбы? 5 жылдан бери? Мен карып мына азыр 71-деймин. Боз үйдө. Боз үйдө 4-5 жыл болду. 4-5 жылдан бери. Кышында үстүн жаап алып, шүмүрөй ушу отту жагышып алып ушинтип отурат. Илгерки заманда мындан жакшы болчу. Анан эми ушу бул эмне деген карылардын жашоосу ушундай боло бериш керекпи? Өлө бериш керекпи? Карабаш керекпи? Бул эмне деген? Карылар алар да картаят. Бул жакта эми Таластын аксакалдар ардагерлер кеңеши илгерки жашоо менен калып калгандай экен да. Ошондой да, андан да жаман болуп атпайбы жашоолор? Тоодо, бойдо жашагандай болот эле. Андан да жаман болуп атыр. Мына карабайсызбы? Эми ушу карыганда биз үшүк жөлдө болобуз. Тарынчакта болобуз. Анан кийин бүт ошо үшүп, тоңуп, отту жагып алып, шүмүрөйүп, колубузду үйлөп, минтип отурган абирби ушул Садыр Жапаровго жетсин ушул. Тетмогун ушу карылардын немесин бир тырнактай тамды берип эле койбойбу, талашпай. Берип коюш керек ушуну. Неге бербейт? Ушу тырнактай там үчүн ал байыбай эле койсун. Ал ошо кой турсаңыз байке. Тиги карылардын немесин берип койсо, өзү деле соопка калмак, өзү деле бата алмак ошондон. Өзүнүн деле бала чакасы бар, келин уулу бар. Ошуларга батасы тийсин деп кайра ушо окшогон чалдардан бата алып туруп, ошол жерде бериш керек, берсин ошону. Буга чейин Талас шаардык аксакалдар ардагерлери коому Бетмандайда жайгашкан чайканада даталуу күндөрдө, майрам күндөрдө жолугуп, карылыкка моюн сунуп калбастан атайын алаксып, бири-бирине жолугуп, мындай көңүл ачып жүрүшсө, бүгүнкү күндө бул ушул эски боз үйдө мынакей ушундай меште от жагып, үстүнө чайник коюп, чай кайнатып, суук күнүнө карабай отурушат мына. Жапар ата, документтердин баары сизде экен. Бар, бүт барсын. Бул эмне болгон күбөлүк ошондо айтып берип койсоңуз? Бул күбөлүк Жумалиев Гүлжан Осмонбековна деген сатып алган 28 магазиндин күбөлүгү. Анын ошо 28 дегенди сызып, оңдоп алып, 26-на талашып атат бул магазин. А бул жер 28 эмеспи? Жок, бул жер 26 магазин. 28 Ленин көчөдө. Ленин көчөдө, а бул башка көчө? Бул эме 1-май көчөсү. Мынакей бул 28 деп жазылып турат. А буну бул экинчиси болсо, буну сызып туруп эле мынакей жакындатып тартып койсоң. 26 деп жазып коюшкан, 26 деп оңдоп алган. Анан башка печаттар басып койгон. Бул госинвестициянын кириш-чыгыш бөлүмүнүн печаты мынагы. Чында мынагы печат туруш керек. Бул эмне болгон печат? Бул ошо эме мүлк фондунун печаты. Мүлк фондунун печати, ал болсо мүлк фондуна кириш-чыгыштын эле печатын коюп койгон да. Кириш-чыгыштын печатын коюп койгон. Что доказать беле. Чечимди эмес, кагазды кабыл алдык деген печат экен да ошондо. А бул печат болсо, мисалы чечимдин мүлк фондунун чечими болмок экен.
Bu sattam mı kopyaların var. Bu 28. magazin satı algan. 28 sızıp 26 yıl oğunda olup buna. 26 yıl oğunda olup bunu 26'ını tanışvatır. Bunu peçetin var padjelka. Şimdi bunu peçetler gerek. Bunu onlar Gösümüş'ten giriş çıkış degen peçetin başı koygan. Padjelka da bilmiyorsun degen hatırladı. Печать бар деген тарихте бар. Ошондой болсун деп. Сизде эмне документтер бар эле бул жерге? Бул жер 28 магазин боюнча ошондо. 28 26 магазин муну мен эмеден бери алып жүрмүн. Талас шаарынын 1-май көчөсүндөгү жайгашкан 28 дүкөндүн имараты боюнча сөз болуп атат ошондо. 26 кылып бул оңдо алганда 26 кылып. Бирок документ боюнча 28 деп турат да бул жер, азыр. Жок, 26 деп оңдогон 26 кылып атат. 26 кылып болду, бирок 28 болчу магазин. 28 Ленин көчөдө. Ал башка магазин. Ленин көчөсүндө 28 магазинди сатып алган булар. Мына документ боюнча. Деген ошо жерде штаб ошо жерде. Жок, шашпа. Мына 28 магазинди сатып алган. Ленин көчөдөгү эмени сатып магазин сатып алган. Анан ошо 28 сызып, 26 кылып оңдоп, печаттарды коюмуш болуп, бул ардагерлердин эмесин талашып атат. Бул магазин 26 экен да ошондо. 1-май көчөсү 26 магазин имараты Союз убагындагы. А 26 магазинге сиз ээлик кылган документтер анда? Мен 93-жылдан бери иштетип аткам. Бүт документтерим бар менин. Ошо көрүбүз берип койсоңуз. Муну прокурор текшергенде булар эме чийки кирпичтен салынган, анда мындай документтерди камдап 18200 сомго сатып алган муну. А прокурор текшергенде 45450 сом болуп чыккан. Башкан кирпичтен болгон, прокурорду текшердик да арсызданып жүрүп. Ошондо наркын төмөн чийки кирпичтеп төмөндөтүп сатып алдырып койгон. Прокурордун эмеси, заключение, строительный экспертиза деп коет. Строительный экспертиза мыналардын баары прокурордун заключениеси мынабу. Башкан кирпичтен салынган 54453 сом деп чыгарган. 53485 сом деп турат. Ошондо магазиндин наркы ошончо болмок экен да. Бирок 18000 сомго сатып алган деп атасыз. 18200 сомго сатып алган булар. Баасы төмөндөтүлгөн деп атасыз. Чийки кирпичтеп 18200 сомго сатып алган. Сатып алганда эмес, сатып алдырып койгон да тим эле. Алган документтери жок. Сизде кандай документтер бар эле ошондо? Менде документтерим бар. Мен предприниматель болуп, ардагерлер менен иштешкен мына 90-жылдан бери иштешип атырмын. Мына предпринимательмин, күбөлүгүм. Анан ошо эме убага Карачалып деген 15 000 бөлүп берген. Ардагер аксакалдарга 15 000 документи. Анан мага мына мен аксакалдар мага акча менен өткөзүп берген муну. Акча менен өткөзгөн да мына комиссия болуп мага өткөзүп берилсин деген актысы. Негизи бул жер ошондо биринчи коомго өткөн экен, анан коомдон сизге өткөн. Мага өткөн коомдон туура. Анан мен сизге 2003-жылы өтүп атабы ошондо могул кагаздын негизинде. 2003-жылы сизге өтүп атат. Анан ошол убакта биз чайкана кылганбыз. Чайкана кылып иштетип мындай документтер бар, чайкана болуп иштеген. Алар мен как предприниматель болгом. Анан ошо эмелердин иштеген кишилердин бүт эмеси документтер бар. Ким кайда иштеген, столовый кылып иштеткенбиз да. Столовый кылып иштетип, бу жерде алган эмелер бар. Айлыктар бар, столовый деген документтердин баары бар бу жерде. Анан көтүр мен айлыктарын көрөм. Мен эме төлөп турган эмелердин баары ошо жерде азыр көрүп ошону. 93-жылы аксакалдарга бөлүнгөн боюнча эме барбы? Кагаз. Бар, бүт бар. Акча менен өткөзүп берген. Ал кайсыл кагаз ошондо? Азыр көтүр.
Мага өткөрүп берилсин деген ардагерлердин кагазы мына. Мынакей мына бул экен. Жакыныраак тартып койсоң. Өткөрүп берилсин. 12-август 1993 жылы Талас шаары. Ушул кагаздын негизинде ардагерлер өтүп берип атат, 93 жылы. Өткөрүп берилсин деген бар жокпу? Nasıl düşündük böyle? Мен эчтеке эмне жок, телевизор көрүп отурмун. Так, бул жерде ветеран магазин болуп атат, Мурда ветеран магазин болгонбу ошондо? Ошо болгон. Анан мен муну сатып алгам да. Бул менчикте узун здание. Анан ошо жерде жашаган өткөрүп берилсин деген токтом болуш керек муну. Бул жерде ошо эмеге магазин жоюлгандан кийин ардагер дүкөнчөсү ардагерлер кеңешинин балансында калтырылсын деп атат. Силердин балансында калып атат. Ошондо силерге менчик катары чыгарып атабы же мындай эле ижара катары чыгарып атабы? Менчик катары чыгарып койгон бери. Соттун чечимине аркасы көрсөм. Менчик катары чыгарып койгон. Анан мен менчик кылбай ардагерлердики деп болбой жүрүм. Мага эмне кереги бар менчиктин? Телефонго чыкпай калып. Мен болбой жүрүм. Катап менчикке соттун чечимдерин көрсөм. Бул облустук ардагерлер кеңешине караштуу ардагер дүкөнчөсү ошол дүкөнчөнүн жанында жайгашкан ошо мен жыгач устакананын сынап пайдалануу үчүн өткөрүлүп берилсин. Мага жыгач устакана менчикте тарап болуп калган. Мен тарап берилген. Ошондо 93 жылы сиз жакка өтүп атат. 2003 жылы бул ардагерлердин макулдугу менен ардагерлердин баласына сизге өтүп атат дагы. Чайкана кылып иштеткем. Немесе мен чайкана кылып иштеткем. Азыр отур. Анан ушуну документтештирдиңиз беле өзүңүз өткөндө? Бүт документтер. Мына ошол чайкана болуп иштегендеги документтер мына. Ушулар айлык алып турганда менден. Мен айлык алып турган. Мына иштеген документтер. Анан мен эме төгүп тургам. Налог турган касып көрүнүп. Мына менде квитанциялардын баары бар, налог төккөн. Кайсы жылдары төгүлгөн налогдор экен бул ошондо? 2004 жылы 2005 жылдары төгүлгөн налогдор бар экен. 2005-2006 жылы прокуратура соманы анда акча. Атамды таанысыз, атам мен иштеген. 2007 жылы төгүлгөн налогдор бар экен. Сапы. Сапын тайынбы? Ошонун кысымында мен. Үйдө дагы иштейт. Анан ошондо сиздин айтууңуз боюнча жанагы эң башында көргөзгөн күбөлүк менен эле бул жерди сиздерден тартып алып койду ошондо. Ол 28 дегенди чийип туруп эле 26. Азыр мына күбөлүктүн оригиналында дагы ушинтип сызылып жүрөбү? Сотто ушинтип жүрөбү. Сотто дагы ушинтип жүрөт, Сотто 28-26. Мен жана эмеси бар. Архивдегини көрсөңчү, архиви бар да, архивде. Архив көрсөң. Так, мына квитанциялардын кереги жокпу? Жок. Анан жана жумушчулар азыр могул оригиналы ошол биякта иштеп аткан адамдарда. Оригиналычы. Ошол адамдарда дагы ушинтип чийилген боюнча жүрөбү ушул. Эме мен азыр мен эмени көрсөң жана ошолчулардай мына кызматта иштеп атсаңар баарыңар угуп алгыла менин сөзүмдү. Бул ошондо кимден сатылып атат? Так, кайсы тараптан сатылып атат? Купли-продажада кимден сатылып жаткан жок бизде.
Ликвидатор Гао тынчтык дейт го. Кейбір документтерге договор сатылған емес, бұл магазин осы ешкімге сатылған емес. Түменде тұрған магазин, еш документ жоқ сатылды деген. Бұлар подделканы болған да. Мен барым білемін, подделканы болған. Гаочистікте мұндай емеде жоқ, балансасында ештеңе жоқ гаочистікте. Так, Жапар ата, мынакей мынау документ сатуу жана сатып алуу боюнча экен да. Талаш шаары деп турат 1998 деп. Ушул тууралуу айтып берип койсоңуз мынакей. Бул Жапар ата келиңиз. Договор купли-продажада бұл 28-ші магазин сатып алдым. Сатып алғаным чын деп, госимущество начальнигі қол қойып, өзі қол қойып, договор купли-продажын алып алған. 28-ші магазин сатып алғаным чын. Ошондо жана күбөлүктө дагы жана көрсөткөн 28 деп турат. Бул сатып алуу жана сатуу боюнча келишимде дагы 28 деп турат, магазиндин номери. Илгери ошо магазиндер номерлери менен эле билинчкен да, даректеричи. 28-чи магазин демек Ленин көчөсүндөгү магазин. Бул жер менчик туралда 28 Ленин көчөдө. Бул жерде да 28-чи 26-ты алып, оңдоп 26-чы магазин. 26 магазин бул сиз иштеп аткан магазин болчу экен да. 90-чы жылдан. Анда бул күбөлүктө эле эмес, бул сатып алуу келишимдерде эле 28 деп жүргөн турбайбы кишинеке? 28 документтеринде. Бұл күбөлүк ештеңесі жоқ бұда. Магазин сатылғанда емес. Мынакей 28 деп турат. Бул жерден көргөзгөн жакшыраак көрүнөт экен ушул жактан мынакей. Соттун чечими менен. Договор купли-продажы Талаш шаары 1998 жыл деп турат. Мынакей магазиндин номери 28 деп турат. Бул Жапар аксакалдын айтымында номер 28-чи магазин. Ал бул жерде эмес, Ленин көчөсүндө жайгашкан. Бул Жапар аксакал иштетип аткан магазин болсо, номер 26-чы магазин деп айтып атат. Ал 26-чы магазин бул жерде мурда аксакалдар кеңеши жайгашкан имарат болгон экен. Бирок ошол 26-чы номердеги магазинде 28-чи номерди чийип туруп 26 деп жазып коюшуп, башка адамдар ээлик кылып айтып жатат деп айтып атат аксакалыбыз. Бул жактан сиздерди келип чыгаргандан кийин, Жапар ата, сотко кайрылдыңыздарбы? Жок, эмнеге кайрыласыз? Бул сотту да сатып алган, прокурордун баарын сатып алган. Ушунун кишиси. Мисалы, соттон кантип утуп атат? Ой, бұл өздерінше сотқа бізді қатыштырған жоқты. Анда арыз жаздыңыздарбы? Жоқ, жазған жоқ. Соттарды өздеріне қалып біле сот қылып шығарып, мына Талас шаарынын соту, Талас ички иштер бөлүмүнүн начальниги бұл бизекеден сұрышымдерін алып, біз сотқа да қатышқан жоқпыз, ешкімісіне қатышқан жоқпыз, чын-чынында. Бізді чақырса... Сотқа қайрылсаңыздар, мысалы, же прокуратураға арыз жоқ, сотқа неге жазабыз? Бұл біздің имарат болып тұрса, бастан аяқ біздің имарат болып тұру, документі тұру. Ана біз сотқа міне жазабыз? Только реально чечіп тексеріп берсін, болды. Biz sotkamına gideceğiz. Özüsünü zannediyoruz, özüsü kayra sotka veriyoruz be. Boşalt versin de. Yok, annem ne geliyor var? Bu nakalini alıp atmıyor. Dokumenti подделка kılıp atır. Anam biz özüsünü zannediyoruz bu sonra. Özüsünü zannediyoruz, özüsü bezip sotka arz yazarız. Cemilise kavarız. Bu dokument boyunca büyük bizlik olur. Dokument boyunca. Büyük dokument boyunca bizlik. Bunun konuda bir de dokumenti yok. Подделка dokumentleri var. Бар подделка. Ана біз өзүсүн здание өзүскө безип сот коюбуз. Милицияга барабыз. Документ колубузда турбайбы? Кандай болгондо да эми мындай талаштын акыр чекит биз талашпайбыз. Сот коет да. Мисалы силер эми бул жерде отура бермек белеңер. Силердин имарат документ силердики болуп атканда силер ошо укук коргоо органдарына кайрылып бар ошону коруп атыр. Талап кылган жоксуздарбы? Эмнеге талап кыласыз? Биз өзүбүздүн здание өзүбүз талап кылбайбыз. Талап кылдык. Талап кылып губернаторга чейин кирдик, чогулуп барыбыз. Чогулуп кирип Наркулович болчу анда губернатор. Үстүңкү тимеле ак үйдүн 4-нчи этажына отурдук. Отуруп чогулуп эметсек, мына Мунир Мамбеталич мисалы областнойда калыштык сүйлөш керек болчу. Ага бир аялды жалдап алган, аял болсо, отон болсо кечирип коңуз, сен Мунир Мамбеталичтин богуна курай саласың деп кыйкырып уруш чыгарып, ана Мунир Мамбеталич болсо кур жала менен мени көгала кылып, мени урушту булар деп сотко берген бизди.
Мына ушундай. Биз талап кылганбыз. Анан ал координатор айтты нарколович, эми мен бул жерде координатор болсом, мен коомдорго киришкенге акым жок. Анан эми бул карып калган киши экен, өзүбүзчө жашынакай сүйлөшөлү. Бирөөс мен калыстыгым айтайын эшик артынан. Эми баарыңар жабылып мындай кылбагыла деп, ал эми бизди ынтымакташтырып урушпасын деп, анан өзүнчө ак үйдүн ичине кирип, төраганы шаардыкын, бияктыкынан киши алып кирип сүйлөшкөн. Жапар ата, эми соттомдагы мындай чечимдер чыгып атыптыр, анан кийин сиз кайрыла турган кайрылууңузду айтып койсоңуз. Endi biz ardagер аксакалдар катары бул магазин көп жылдан бери иштеткен киши катары айтарым, İran'ı çeşit gerek de. İran'ı çeşit gerek. Gelip dokumentleri tekşirsin. Obrastan kişi gelevi, Respublikadan kişi gelevi, o dokumenti yaşına kalıp tekşirip, aksakallar alacağın ekensin degen camansızga kalkıbız gelgen yok. Sebebi biz kança yıldan beri camancaksı kızmatlarda yürüyen kişiyiz. Anan şunu İran'ı çeşit versin. Komisyacı veriyor. Komisyacı veriyor. Cevapsır kimisi gelse de şunu İran'ı çeşip bizim magazinimizde ardageri alıp versin. İran'ı kırıp durup alıp versin. Anan bu pacılık jasalma dokumentlerini alıp bizge kocaman bol atmayı. Bizde milisyalar sürüp çıkartayın. Milisyalar beni. Biz aile çok çıktık. Buna Talaşlar'ın içki işler bölümünün aşağıdaki 5-6 milisyaların gelip bizi sürüp çıkardı. Biz şimdi dokument boyunca bizdeki olup duruyor. Anan ki bulur kimliği gerek. Şu kaçta bir pacılık dokumentinin yemeğini kolda atmayı bular. Anan biz tağı köptü görgen kişiyiz. Yaşavçılıkta oputuz var. Biz de şu Tuğra da aytalmayız. Ağa betler içinde var. Biz Sadır Japarovga razıyız. Bizge gerek bolsa bir ay mayramdaganga hukuk bergen. Bizge ушундай мүмкүнчүлүк берген. Bir ay ошону бергенине биз разыбыз. Рахмат Садыр Жапаровга. Бала чакасынан ушу урукчулат, эл журтка тынччылык берип, ушулардын баарын үзүрүн көрө берсин. Бирок мынтип чынчыктын аясындай жерге биз пальтообузду кийгизип, шүмүрөйдү отургузуп койбосун да, ошону дагы бир көз салып коюусуна биз өтүнүп кетет элек аксакалдар. Урматтуу аксакалдар, эми бийлик башындагы Садыр Жапаровга, Камчыбек Ташиевке кайрылууңуздар болсо айтып коюңуздар. Эми ушул жерде документтердин бир сыра карап, кайра текшерип бериши керекпи? Силердин талаптарыңар кандай болуп атат? Кандай болсо дагы сиздер үчүн эми калыстык болсо болду да. Ошого эгер документтер чындап эле мисалы башкаларга өткөн болсо мыйзамдуу түрдө, анда тарынчыңыздар жок. Анда тарынчыңыздар жок. Чындап документтер башка бирөөнүкү болуп, башка бирөө чындап мыйзамдуу түрдө элик кылып атса, эч кандай дооматыңыздар жок. Сиздердин талап азыр мыйзамдуу түрдө бул документ каралсын деп атасыздар. Туура, документтер кайралсын. Анан баары бир ошо мыйзамдуу болгондо да ардагерлердин катыштырбай, сырттан чечим чыгарып, сырттан соттон өкүм чыгарып, жолсо милицияларга биз жол бербейбиз. Ардагерлердин мына мисалы мени катыштырып, муну катыштырып, бир 3-4 аксакал катышсын. Ошондой чечим катышсын. Алар да билгенин айтсын, мыйзам жолундагы мыйзам специалистеринин сөздөрүн сүйлөсүн, оюн айтсын. Ошол талап. Урматтуу аксакалдар, кыргыз качан эле ата энесин көчөгө таштачу эле. Качан эле карысы жолдо калчу эле. Ушинтипчи анан кийин бул жерге турганыңыздарга бир 4 жыл болуп, 5 жыл болуп калыптыр. Анан 5 жылдан бери мындай көчөдө бир кары калса деле барып кабар аласың да. А бул жерде ардагерлер коом экен бул жердечи. Ушу бийлик тарабынанбы, өкүлчүлүк тарабынанбы, мэрия тарабынанбы келип кабар алгандар болду сиздерден? Ой болмок эч ким келген жок. Сабыздын түбү сар алтында аксакалдар чыкпай, биз баргандан уялып отурбуз. А ушундай болсо отурсуң деп бирөө да келген жок. Ушул заманда ушундай болобу? Өзүң ойлочу кагыл. Бу саман деген канча жыл өтүп туруп, мына саман жакшы саман болду. Анан эми ушундай жерде биздин отурганыбыз, мына картайдык, баарысы эмгек кылды. Туш жактан ар жердеги жумуштарга барышып, иштеп жүрүп картайдык. Анан эми картайып чогулуп, мында ардагер болуп турганыбызда кайта бир жаман үйдү талашып, айланан тытышып, менин сүрөтүмдө бар.
сүретке тартып коюптур мени. Мен мени столду кучактап алып турмун. Талашканбыз. Милиция сүрөп чыгарбады. Бул жактан талашып аткандагы сүрөттөр бар бекен. Бар. Дискасы бар. Мына жерде диска бар. Дискасты ала кетели анда. Алып кетсең. Мен ошолду ногудай столду кучактап алып кой бербей. Мен бир жагынан, бул бир жагынан талашканбыз. Толтура. Милиция сүрөп чыгар. Сакомду бекем кармаган. Алыштык менен жетип берүүсүн суран. Тияктагылар кутуруп калган да. Бирок ушундай аксакалдар, карыларыбыз ушундай бир кийиз айрылган, самсалаган бир боз үйдө отурат деп Бул уят нерсе. өкүлчүлүк тараптан, мэрия тараптан эч ким келген жок. Кабар алган жок. Аксакалдар эмне кылып атасыздар, эмне отурасыздар деп эч ким жок. сураган жок эч ким. Биз өзүбүз бардык да, чогулушка өзүбүз чакырып чогулуш кылдык. Түшүнүп турсуң кагалайын. Сен могу биздин кебетели кепшилерибизди сүрөткө тартып, мына сүйлөп аткандарыбызды да сүрөткө тартып анан апарып туруп чоңдорго апарып уят кылсаңар болор эле. Енді аны эметиле турган болуп атпайбы? Биз балам Садыр Жапаров Ташипке биз аябай ырасыбыз. Мурун эл оңолуп, мунага коом оңолчу эмес. Азыр коомдун баары оңолуп бүт жакшы, мектебибиз дагы, элибиз дагы баары жакшы болуп атыр. Бирок биздин эмебиз көрүнбөй атыр да, муну аксакалдардын эмесин. Эми Кудай буйруса, булардын өмүрү Ташип Жапаровдун өмүрү урусун болсун. Биздин мунагындай эмебиз жетсе, жакшы жаркыраган эмеге жетишеткен ойбуз айнайын. Энди өмүрлөрү усул болуп, келечеги кең болуп, элге бир тегиз караса деген ойдо энди. Тилеге ошо жакшылык, жамандыкта, майрамдарда, мунагы эмелерде мунага чайканабызга отуруп, кененирээк сүйлөшүп, бала чаканын баардыгын өмүрүн сурап, энди карбаган киши болбойт экен, баарыбыз эми буйруган жашына жетип, жакшы эле акыбалда болуп атырбыз. Бирок балдардын келечеги кең болуп, өмүрлөрү узун болуп, майрам сайын чайкана эмеде баарыбыз чакырышып, чогуу отуруп, бири-бирибиздин мындай адамгерчилигибизди, эски өткөн кеткендерди айтышып отурчу элек. Энди мунагы чайкана болсо, ошо бир балага кетип калды да. Энди бул кете турган документальный анык эмес. Энди карыялардыкы ошону эске алсын айнайын болду. Анан мен энди наркөркө айтып атыр, ушулардын баарын угар айнайын да. Ушул экөөнө жанагы Садыр менен Ташипке ушул кабарды жеткирили болдур. Ошолор таанылгасын. Анан келгенге рахмат балдарым. Келгенге рахмат балдар. Эмди карлар мына кыш болсо келатат. Суудун боюнда отуруп отурубуз. Уят. Мен кемпир кайра чай içip отуруп. Кулуп койсоң жеринен. Кусагым ачып башым айланып калды. Анан айлам жок мына бу жерде нандар. Сүрөттүн тартылганына канча болду? Бул көп жыл болуп калды. Мисалы атам өлгөнүнө 3 жыл болду. Менин атам өлгөн 3 жылдан 4 жылга карап барат. Ушу 5 жылдан ашып кетти. Тиги жактан чыкканыңыздарга деле бир 5 жыл болуп калган. Ошол жакта жайгашкан учуруңуздар дагы бир акыркы сүрөттөрдүн бири экен да. Ой, акыркы сүрөттөр. Ошондо жерде иштеп турганда түшкөнбүз да барыбыз. Чай ичип, анан ошол жерде отурганда. Ошо биздин кайгымызды ушундай арыстанган. Урматтуу көрүүчүлөр, сүрөттө кандай сонун көрүнүш болуп турат, өзүңүздөр да көрүп атсаңыздар керек. Канча деген кыргыздын куттуу аксакалдары сакалын жайкалтып, ак калпактарын кийип, кандай сонун сүрөткө түшкөн. Бирок азыркы учурда тилекке каршы кандайдыр бир мыйзам бузулар барбы, жокпу, аны биз айта албайбыз. Бирок ушул сүрөттө отурган аксакалдар азыр мынакей ушундай бир кичинекей боз үйдө отурганы адамды өкүндүрбөй койбойт.